Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Ата-энелер сиздер үчүн» китебиндеги кезектеги сабагыбызды агайыбыз ар бир үйдө болсо максатка ылайыктуу деген ой гүлдөрү китебиндеги 195 бетинде нускалуу кебинен баштагым келип турат. Анда мындай деп жазылган жери бар. Адамдар кара күч жана тубасашык, жөндөм, күч кубатта бири-биринен артык, кем болушат. Инсандын, адамдын маңызы чыныгы бакыт Таалайга жетишүү болгондуктан, инсан бул максатын өзүнүн оюна жана каалоосуна айландырып, бул жолдо бардык мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланса, ал чыныгы бакыт Таалайга жетишет. Ал эми бүгүнкү темабыз ошол шык, жөндөм, таланттуу окуучулардын ата-энелери үчүн кыскача усулдук кеңеш. Урматтуу биздин таланттуу окуучуларыбыздын ата-энелери, сиздердин балдарыңызга табигат башкалардан өзгөчө баалуу, жөндөм жана талант бериптир. Бул талант табигый Кудайдан берилбесе, аны сурап, издеп табуу кыйын. Ошон үчүн таланттын кадырын билүү керек. Бул албетте анын мугалимдеринин жана сиздин эмгегиңиздин да натыйжасы. Анткени күлүктү саяпкер таптайт. Демекчи, мугалимдер менен сиздердин биргелешкен аракетиңиздерден балаңыздын талантын, жөндөмүн өстүрөт. Өткүр, зээндүү, таланттуу, келечектен көптү үмүттөндүргөн балдардын ата-энеси болуу бул өзүнчө чоң бакыт. Бирок бул али толук бакыт боло албайт, анткени талант алпештеп, сактап, токтоосуз өстүрүүдө гана толук жүзүн ачып, ата-энеси сиздерге, эл журтуна жемиштүү кызмат кылып, атак, даңк жана урмат алып келет. Ал эми айрыкча балаңыздын мына ошол талантын өчүрбөй сактап, изденип, өстүрүү керек. Ошон үчүн сиздерге төмөндөгүлөрдү сунуш кылат агай. Биринчиси, үй бүлөдө балаңыздын талантын билип, баалоо, көңүл бөлүү. Балаңыздын талантын ар тараптан өсүүсү үчүн үйдө шарт түзүү. Атайын сабак даярдоочу бөлмө даярдоо. Өз үстүнөн иштөөсү үчүн атайын сабактан тышкаркы кошумча убакыт бөлүп берүү. Кызыккан сабагы, таланты боюнча үй бүлө китепканасын түзүү, зарыл каражаттарды таап берүү. Таланттын өстүрүү боюнча атайын китеп, адабияттар, энциклопедия, сөздүк, сурама, көрсөтмө адабияттар жана башкалар менен камсыз кылуу. Мектеп, айыл, райондук китепканаларынан системалуу китеп алуусуна багыт берүү, көзөмөлдөө, китепканалар менен байланышып туруу. Балаңыздын таланты менен сыймыктанаарыңызды билдирип, бул тармактык таланттар өзү, үй бүлө, келечек, эли үчүн мааниси жөнүндө аңгемелешип, кызыктырып, колдоо зарыл. Булар жөнүндө башкалар менен аңгемелешүүсүн уюштуруу. Балаңыздын кызыккан, таланты бар предметтерден, сабактан, ошол окуу китебинде теманын акырында сунуш кылынган же предмет мугалими айткан адабияттарды окуп чыгуусуна, үйрөнүүсүнө жетишүү. Интернет, телевизор, радиодон балаңыздын кызыгуусу, талантына ылайык атайын берүүлөрдү көрүүсүнө жетишүү. Балаңыздын талантынын өсүүсү үчүн үй бүлө, андан тышкары жагымдуу шарт, ыңгай, микропсихологиялык климат түзүү, жора жолдошторунун туура тандалышына көз салуу, көчө чөйрөдө болуучу терс таасирден сактоо. Уул кызыңыздын таланты, кызыгуусуна ылайык ошол сабактардын мугалимдери менен байланышып, талантын өстүрүү жөнүндө жалпы биргелешип иштөө, кабарлашып кеңеш алып туруу. Балаңыздын кызыгуусуна жараша билимин тереңдетүү. Балаңыздын кат аркылуу жогорку окуу жайлар менен байланышына кам көрүп, көмөктөшүү. Уул кызыңыздын режим, план менен иштөөсүнө көз салыңыз. Айрыкча өз талантын өстүрүү боюнча планынын аткарылышына көмөктөшүңүз. Мектептеги конкурс, КВН, олимпиада, конференция жана башкаларга катышуусуна көңүл буруп, бул жөнүндө өзүнөн жана мугалиминен сурап турсаңыз жакшы болот. Мектепте системалуу болуп, ата-энелер чогулушуна, сабактарга катышып, класс жетекчиси
предмет мугалимдери менен баарлашып туруу зарыл. Бул иштер балаңыздын жоопкерчилигин көтөрүү, кызыгуусун арттыруу үчүн мааниси чоң. Уул кызыңыздын таланттуу чыгармачыл адамдар менен баарлашып, байланышып, алардын кызыгуусу, пайдалуу сөздөрүн суктанып угуп туруусуна кам көрүңүз. Андай кишилер үйүңүздө болуп турса эң жакшы болот. Балаңыздын акыл билимин, кругозорун өстүрүү үчүн маданий иш-чараларды уюштуруп, көңүл бөлүп, кам көрүңүз. Балаңыздын оюн билиңиз. Ал үчүн идеал болгон адамдар менен үй шартында жекече аңгеме жолугушуу уюштуруңуз. Суроолоруна жооп табуусуна жардам бериңиз. Урматтуу угарманым, таланттуу балдардын келечегин кам көрүү үчүн берилген агайдын усулдук сунуштары менен тааныштыңыздар. Сөзсүз турмуш жолунда пайдаланасыздар деген үмүттөмүн. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.